Качан эркек киши ниети бузулганда, мен мону кыла албайм дегендечи, ошол нерсе туруп элечи, тети тамырынан кесилгендей жок болот экен. Мына бирлен мен мону кыла албайм дегенде. Ошол эле мен мону нерсени кыла алам дегенде, мен кыла алам дегенде, эркекте 1000 кишинин күчү пайда болот экен. Акыл ордуна келип баштайт экен. Керек болсочу эркек киши мен кыла алам деген сөз мененчи стресске чыгат экен. Ошондо мотивация деген сөз чыгып кеткен билесиңерби? Мотиваторлор. Момтеле субхана. Гитлер бар го баягы, фашист. Турабы? Чоң согуштан, экинчи дүйнөлүк согуш. Ошол Гитлердин сөздөрүн окуганда, мен Гитлерди окуп көрдүм. Ошол жерде только мотивация экен да. Биз деген ушундай жалаң ушундай экен. Аны окуп атып элечи, субханалла, кантип мындай эме болуп калганын билбей калат экенсиң, мындай немис өзүң немис сезбей кеткенсиң. Эми субханалла пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болсо, бизге уже нурун эле үйрөтүп кеткен болчу. Эркектин кандай болуш керек экен, аялдын кандай болуш керек экен. Демек тургандар келди, ниеттерибизди оңдойбуз. Кыла албайм дебегиле эркектер. Баарыңар кыла аласыңар. Чын айтам.